Ички чарбалык каналдардын кейиштөө абалына менин кандай тиешем бар? Албетте түздөн-түз. Эгерде айдоо жерлерине сугат суусу жетпей, какырап кургап турса, картөшкө, пияз жана дан азыктары кантип өсөт? Бул болсо тамак аш коопсуздугуна терс таасир этет. 2021-жылы сугат суусунун таңкыстыгы жалпы өлкө боюнча өзгөчө курч маселелерден болду. Бирок бул жылдан жылга суу азайып бара жатат деп колду куушуруп отуруп калууга себеп эмес. Бул үчүн ирригация тутумун жөнгө салуу керек. Кантип? Ирригация маселелери боюнча демилгелүү топ ушул көйгөйдү чечүү жолдорун аныктап, мыйзам долбоор иштеп чыгышты. Азыр 23 000 чакырымдан ашык каналдарды суу пайдалануучулар ассоциациялары тейлейт. Бул кадимки эле жергиликтүү дыйкандардан түзүлгөн коомдук уюм. План боюнча ассоциация спаалар дыйкандардан чогулткан акча менен жыл сайын каналдарды тазалап, жыртык тешигин бүтөп, жараксызын жаңга алмаштырып туруусу зарыл эле. Бирок иш жүзүндө андай болгон жок. 2000-жылдары өкмөттүн токтому менен ички каналдардын жарымынан көбү талкаланган абалда спаалардын карамагына өткөрүлгөн. Бюджетинде бир дагы тыйыны жок. Андан бери 20 жыл өттү. Спаалар өз бюджетин дыйкандардан чогулткан каражат менен түзүп алышы керек эле. Бирок узундугу 23 000 чакырымдан ашык болгон чоң инфраструктураны толугу менен дыйкандардын чөнтөгүнөн колдоо канчалык реалдуу эле. Азыр айыл өкмөттөр ички каналдарды оңдоо же тейлөөгө каражат бөлө албайт. Ага мыйзам жол бербейт. Ошондой болсо дагы сугат иштери күчөгөн маалда мыйзамда жазылбаса дагы каналдардын кейиштүү абалы айыл өкмөттөрүнүн түмөн түйшүгү болууда. Кылган жардамы үчүн кийин прокуратура менен эсеп палатасы айыл өкмөтүнө иш козгогон мисалдар да аз эмес. Эгер демилгелүү топ сунуш кылган мыйзам долбооруна президент кол койсо, айыл өкмөттөрү мыйзамдуу түрдө ички каналдардын абалын жөнгө сала алат. СПА менен жергиликтүү бийлик чогуу иш алып барабы же жокпу чечип алат. Милдеттүү түрдө эмес, ыктыярдуу жол менен гана. Биринчи, өзгөртүүлөргө ылайык суу кодексине муниципалдык менчик деген түшүнүк киргизилет. Ошондо ирригация тутумдарын айыл өкмөтү өз балансына ала алат. Бул сугат суу каналдарынын маселелерин чечүү үчүн кошумча каражат алып келүүгө жол ачат. Тагыраак айтканда, ар түрдүү булактардын, мисалы жергиликтүү республикалык бюджеттерден жана өнүктүрүү фонддорунан каражаттарды. Экинчи, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ирригация маселелерин жергиликтүү маанидеги маселе катары бекитүү укугу берилет. Мыйзамга туура келбесе дагы, сугат суусун жеткирүү милдетин учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аткарууга аркасыз. Ал эми сунушталган мыйзам долбоорго ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул милдетти аткара алат. Өзгөчө ишти жөнгө салууга шарты жок, спаалардын ишмердүүлүгүн айыл өкмөттөр колго ала алат. Үчүнчү, тариф саясаты жөнгө салынат. Сугат суу кызматтары үчүн акыны эсептөө тартиби суу ресурстарынын башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан көзөмөлдөнөт. Эсептөөлөр туура жүргүзүлүп, тарифтин туруктуу баада, башкача айтканда өзүн өзү актай турган баада болушуна шарт түзүлөт. Жергиликтүү кеңеш тарифти бекитип берип, төлөмдөрдүн чогулушуна шарт түзөт. Дыйкан үчүн суу абдан маанилүү. Ар бир дыйкандын ийгилиги бул өлкө экономикасынын ийгилиги. Ал эми сууну жеткирүүчү СПА коомдук уюм суу пайдалануучулардын биримдиги катары жогоруда айтылгандарды эске алуу менен жалгыз аткара албайт экенине ынандык. Албетте, бул мыйзам долбоору ирригациядагы көйгөйлөрдү зымга тизгендей 100% чече койбойт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ички ирригация тутумдарын башкаруу үчүн адилеттүү системаны колдонгонго шарт түзөт.